жабыстандыруудан өткөрүштү. Ош облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2025 жылдын жыйынтыгын чыгаруу боюнча коллегиялык жыйын өтүп, 2026 жылга милдет пландар коюлду. Аталган жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Жыл ичинде Ош облусу боюнча 120 жаңы ишкана ачылып, 1474 жумуш орду түзүлдү. Ал эми жалпы тармактарды кошуп эсептегенде 17453 жумуш орду түзүлгөн. Алардын эсебинен жалпысынан өнөр жай тармагында 6 миллиард сомго жакын инвестиция өздөштүрүлдү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 миллиард 392,9 миллион сомго көп инвестиция тартылган. Өнөр жай багытында 120 жаңы ишкана ачылып, 5 миллиард 938 миллион сомдон ашык инвестиция өздөштүрүлдү. 2025 жыл ишке берүүчү ишканалардын тизмеси Ош облусунун 16 долбоор киргизилип, 14 долбоор ишке ашырылды. Жалпы тармактарда 17453 жумуш орду түзүлдү. Финанс тармагы мамлекеттик бюджетке 6 миллиард 474 миллион сом топтолуп, план 103%га аткарылды. Республикалык бюджетке 4 миллиард 100 миллион сом жыйналып, план тапшырма 103%га аткарылды. Жергиликтүү бюджетке 2 миллиард 374 миллион сом бюджетке чегерилип, берилген план 104%га аткарылды. Өнбөй калган салыктардын жалпы көлөмү 1 миллиард 720 миллион сомду түздү. Райондук салык башкармалыктар тарабынан 1 миллиард 51 миллион сом мөлчөрүндөгү өндүрүлгөн салык аныкталган. Ошондой эле учурда 287 миллион сомдук өнбөй калган салыктарды өндүрүү боюнча иштер сот органдарга өткөрүлүп берилген. Облус боюнча дотациянын көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу 3,5%га азайды. 2025 жылга карата 1 шаар 5 айыл өкмөт дотациядан чыкты. Дотация 61 жергиликтүү өз, 60 башка органдар ичинен 2026 жылга карата 26сы дотацияда чыкса, 35-и дотацияда турат. 2020 жылдан бери 3 Жыйындын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев коллегиянын жыйынтыгында 2025 жылы аткарылган ийгиликтүү иштер үчүн Өзгөн жана Чоңалай райондоруна жакшы баа, ал эми жалпы Ош облусуна канааттандырарлык деген баа берди. Аны менен бирге Минкап башчысы бир катар тапшырмаларды берди. Алсак, өнөр жай товарлардын сапатын жогорулатууну, экспортту көбөйтүү боюнча аракеттерди күчөтүүнү, жеке ишкерлердин демилгесин колдогон мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун көбүрөөк киргизүүнү, ата мекендик жана чет элдик инвесторлорго ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүүнү тапшырды жана ишкерлердин негизсиз текшерүүнү токтотуу керектигин баса белгиледи. Чындыгында Ош чергеси акыркы 5 жылда катуу өзгөрүүдө. Сиздер айрыкча мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизми менен Өзгөн айлама жолунун курулушу чоң жаңылык болду. Инвесторлорго карата көз караштар өзгөрүшү керек. Жеке ишкерлердин демилгесин колдогон кичиктүү долбоорлорду көбүрөөк киргизүү керек анткени мамлекет багыт берет, жеке сектор ылдамдык берет, экөө бирдикте өлкө алдыга чыгат. Бизнести колдоо, инвесторлорду тартуу боюнча өзгөчө УКМК барбы? УКМК ички иштер министрлиги, бул өзгөчө кырдаалдар министрлигине да тиешелүү. Отурыңуздар. Салык органдары негизсиз, мыйзамсыз текшерүүлөрдү токтоткула. Прокуратуранын эмеси барбы? Сиз өзгөчө көзөмөлгө алыңыздар. Негизсиз, мыйзамсыз текшерүүлөр түбү менен токтосун. Отурыңыздар. Мен дагы жолу айтып кетейин. Жылдан жылга ички конкурсанын көлөмү чоңоюп атат. Өсүү темп чоң абдан. Ошол өсүү темпти кармаш үчүн эки эселеп катуулап иштешибиз керек. Тышкы чет өлкөдөн келген инвесторлорго биз азыр муктажбыз. Өзүбүз андай темпти кармай албайбыз. Биздин урматтуу президентибиз да дайым айтат. Инвесторлор биздин артыбыздан жүгүрбөй, биз инвесторлордун артынан жүгүрүшүбүз керек. Ошолорго жакшынакай жагдайларды түзүп беришибиз керек.
балким куруп аткан убагында бир салыктардан да бошотушубуз керек. Ал салыктар жок бүгүнкү күндө бизге түшпөйлү. Мен министрликтерге да дайыма чогулуштарда айтып келем. Салыктарды жоготуп атабыз деп чыгышат. Жок салыктарды кайдан жоготуп атабыз? Келсин, жагдай түзүп бер, курсун. Ал ишкананы көтөрүп алып кетпейт, ал бул жерде иштейт, бизге иштейт. Мына 9% болду январдын жыйынтыгы. Мындан кем эмес темпти биз кармашыбыз керек. Bizde rayon hakimler de oturat da bit. Hurmatly hakimler. Бұл сіздердің жұмыс, инвесторларды тартып келіп, ошолорго жакшынакай жагдайды түзүп берип, көзөмөлгө алуу мына сіздерді түздөн түз милдети. Сіздерге атыктуу жерине кызмат кылган ошол инсандар чыксын. Эң кем дегенде министрлер чыксын. Сизге окшогон Сиздин ишенимизди айткандарыңыздын баарын аткарууга биздин балдар, биздин эл бардыгы даяр. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Казмалиев Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Өзгөн районунун Жылалды айылындагы жаңы билим берүү мекемесинин ачылуу аземине катышып отурат. Аталган билим берүү мекемеси 2 кабаттуу 275 окуучуга ылайыкташкан. Окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Айта кете турган болсок, буга чейин окуучулар мына ушул шарты жок Союз убагында жатакана иретинде курулган имаратта билим алып келишкен. Мурда 220 орунга багытталып салынган болчу эски мектебибиз. Ал аябай эскилиги жеткен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ал жерде эч кандай шартыбыз жок эле, спорт залыбыз жок, ашканабыз жок болгон. Балдар эми тар, караңгы класстарда окуган. Ал эми 2022 жылы ушул жаңы мектептин курулушу башталып, быйыл мына буйруса бүттү жаңы мектеп. Жаңы мектебибиз 275 орунга ылайыкталган. Бул мектепте азыр бардык шарттар бар буйруса, компьютерный класс, ашканабыз бар, спорт залыбыз бар, бүт талапка жооп бере турган китепканабыз бар, ал жерде окуй турган залыбыз бар. Бүгүн эми буйруса ушул мектепти ачканы отурабыз. Мектепте окуу класстарынан тышкары информатика, физика, химия кабинеттер, китепкана, концерттик зал, ашкана жана заманбап окуу техникалык жабдуулар каралган. Мектептин курулушу 2022 жылы башталып, бүгүнкү күндө толук бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Курулушка кеткен каражат республикалык бюджеттен каржыланды. кандай окуп атасыңар? Жакшы. 5ке окуп атасыңарбы? Ооба. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич жүргүзүп жаткан саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири окутуунун сапатын арттыруу жана бардык шарттарды түзүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө республикада мамлекет тарабынан балдар үчүн камкордуктар күчөтүлүп, бардык шарттары бар заманбап көптөгөн жаңы мектептер курулуп ишке берилүүдө. 2025 жылы эле Ош областында 16 мектеп ишке берилди. Ушул мектептерди курууга олуттуу каражаттар сарпталды. Урматтуу агай эжекелер, сиздерге кубанычтуу маалымат, ушул жылдын апрель айынан баштап айлык маянаңыздар көбөйөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Казмалиев Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Ош Карасуу унаа жолунун курулушу менен дагы таанышып жатат. Айта кетсек, аталган жолдун курулушу үстүдөгү жылы сентябрь айында башталган болчу. Анда курулушка тоскоолдуктар алынып салынган жол жээгиндеги. Ал эми учурда жол бир тараптуу жабылган, ал эми экинчи тарабында эски асфальттарды алып салуу жумуштары жана тегиздөө иштери жүрүүдө. Ош Карасуу жол боюнча реконструкция иштери жүрүп жатат. Бул жол менен бияктын жолдун узундугу 18 км 690 метр. Бул жол баасы менен 1,5 миллиард сом болду. Бул жакта эми тротуар менен, велодорожка менен освещение бардыгы коюлат. 4 тилкелүү жол болот. Эми эң биринчи негизги тапшырма бул кабинет министрлеринин төрагасы боюнча Адылбек Алиевич биринчи эме бул тапшырма койду, сапатты карагыла депчи. Эми бул сапатты да биз ошо жол транспорт министрлигинен көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Бул иштер болсо 25 жылы ноябрда
24 ноябрда башталган 2025 жылы бүтүшү азыр 26 жылдын аягына чейин пландаштырып жатабыз. Жалпы 19 чакырымга ылайык Ош Кара суу жолунун курулушу ушул жылдын декабрь айына бүткөрүү пландалууда. Учурда жолдун бир тилкеси унаа кыймыл үчүн жабылып, эски асфальттарды алып салуу жана тегиздөө иштери жүрүп жатат. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузриков, УТРК Ош.